Бүгүн Рамазан айы, ыйык күн, мусулмандардын орозо күнү болуп турат. Ушул Рамазан айында дагы биздин ошол НПОшниктер, ЛГБТлар жөн жатпай мына митингге чыгышып, ошол каяктагы бир айзаданын өлүмүн саясат жасап, ушундай нерселерге аша чаап аткандыгы мени өкүндүрөт да. Мен жөн жата алган жокмун. Мен буга чейин улуттук баалуулуктар, долбоорлор, проекттерге кеткем. Буга чейин мен митингге чыкчу эмесмин. Мен ушул нерсе жол берип кеткен жок. Ушул улам чыгып алып, бая күнү да мына могул жерде премьер-министр чыгып атса, ошону сүйлөтпөй кыйкырышып атат. Бул эмне деген калк, эмне деген эл алар? Мындай патриоттор барбы? Же биздин Кыргызстан мамлекетин ушундай МПОлор чечип калдыбы? Кыргызстандын мамлекетин мындай саясатына аралаштырбашыбыз керек мындай нерселерди. Анан мына мыйзамдар боюнча, кодекстер боюнча мына 38 миллион еврого жазылган кодекстерди именно ушул МПОшниктер жаздырткан. Ушулардын айынан ушул нерселердин баары жазылган. Мына ошолордун айынан мына биз азыр ошол айзаданы жоготуп отурабыз. Эгерде ошол мыйзамдар, кодекстер кабыл алынбаганда биздин милиция кызматкерлери тезирээк чара колдонуп ошол жерден кол бутун кайрып туруп алып келип коюшмак. Мына ушул гумандуулук деп атып, мына ушул милиция кызматкерлеринин колу бутун байлап отуруп, ушул кодекс менен баягы бюрократиянын айынан булар биринчи эмне кылыш керек? Булар следовательге санкция бериш керек, анан соттон санкция алыш керек. Анан чыкканча эле ошо менен кечикирет. Ошондуктан ошол нерселердин баарын жокко чыгарып, кайрадан мурунку милиция кызматкерлеринин күчүнө келтиришибиз керек. Ошондо биз 102ге смело чалып, ошондо арыздан алсак болот. Азыр биз кандай болгон күндө дагы бир гана чоңдор үчүн иштеген мыйзам болуп калды. Мен жеке башыман өткөн нерсени айтайын. Менин телефонум жоголгон, 10 000 сомдук телефон. Мына каралбай жатат. До сих пор караган жок. А бирок ошол эле 35 000, 50 000 айфондор жоголсо аларды таап берип атат. Анткени деген мыйзамда көрсөтүп койгон 10 000 сомдукка чейин каралбай эле койсун деп. Мына ошонун айын 10 000 сомдук телефонду ким көтөрөт? Мен көтөрөм, силерге окшогон карапайым эл көтөрөт. А 35 000, 60 000, 70 000, $1000 телефонду ким көтөрөт? Бул ошол бай балдары көтөрөт, чиновниктер көтөрөт. Мына ошол нерсени мени өкүндүрөт. Мына ошол эле велосипедти мен мисал кылгым келип атат. 6 000 сомдук велосипед жоголду, кошунамдыкы каралган жок. Бирок ошол эле 35 000ге, 50 000ге тээп жүргөн велосипедтер жоголсо ошону таап алып келип берип атат. Анткени мыйзам ошолорго каралган. Мыйзам ошолор үчүн жазылган. Ошол нерселердин бардыгына мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, кайрадан мурунку нерсе күчүнө келмейин, биз мындай нерсени оңолбойбуз. Мен президентке, биздин депутаттарга, биздин эл өкүлдөрүнө, мынакей Мариповго кайрылат элем. Биз кагаз түрүндө да кайрылабыз. Эгерде тез аранын ичинде кайрадан ушул кодекстерге, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилбесе, биз кайрадан саясий митингтерди улантабыз. Тез аранын ичинде биз митингтерди ошо мыйзамдарга толуктоолорду киргизип, кайрадан милиция кызматкерлеринин мурунку күчүнө келтирбесек, бизде мындай окуя болгондон боло берет деп мен кепилдик бере алам. Эгерде биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, милиция кызматкерлеринин кичине күчүн күчтөй турган болсок, мурункудай, мисалы мен митингге чыгып жүргөндө эки буту колумду кайрып барып эле камап койчу. Анда аларга жол берчи. Азыр мына жаныңа келип колуңду кайрый да албайт, жаныңа келип сүйлөй албайт. Анткени мыйзам жол бербейт. Мына ошол мыйзамдардын баардыгын ушул МПОлор жаздырткан. Мына талкууга чыкпастан ушул Атамбаев кабыл алып туруп 2017-жылы Сооронбайдын убагында күчүнө кирсин деп туруп, Сооронбайга таштап туруп Атамбаев кетип калган деп айткым келет ушул мыйзамдарды. Мына түкүрүгүбүз 5000 деп уят болдук тура. Ушул мыйзам кодекстин баардыгын айына ушул биздин МПОлор алып келип жаздырган мыйзамдардын айы мына кесепети ушул болуп турат.